Саламатсыздар, урматтуу радиочулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосунда күндүн тертинде программасы. Жогорку Кеңеште көтөрүлүп жүргөн маселелердин ичинде 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча даярдыгыбыз кандай деген чоң суроо турат. Бул маселеде тажрыйбалуу агартуучу катары биз белгилүү мугалим Гафур агайды студияда кабыл алуудабыз. Гафур Мадеминович, студияга кош келдиңиз. Бүгүнкү билим берүү системасы боюнча сиздин жаңычыл усулдарыңыз көпчүлүктүн мындай көңүлүн буруп аткан иш-чара болуп атат. Бүгүнкү күндө бир гана өзүңүз окуучуларга билим бербестен, ошону менен катарлаш эле аларды окута турган мугалимдердин дагы жаңы муунун тарбиялап жатсаңыз керек. Ушул багытта сиздин пикириңизди билсек, 12 жылга даярбызбы? Алгач мени ушу Жогорку Кеңештин студиясына чакырып, интервью алайын дегениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат сиздерге. Азыр мына Кыргызстаныбызда мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгы болуп, көп бир жакшы илимий конференциялар, жакшы жыйындар болуп атат. Бул дагы тарыхый аң сезим, тарыхый билим. Ал эми азыр сиз берген суроо боюнча жалпы эми мындай билим берүү системабызда чындыгында көп жаңылануу, өзгөрүү, өсүүнүн алдында турабыз. Бул эми жалпы Кыргызстаныбызда мына азыркы мамлекет башчыларыбыз, жетекчилерибиз Кыргызстандын өзүнүн социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө, мектептердин курулуусуна көңүл буруп, акыркы эле 1-2 жылда 300гө жакын мектеп бакчалар ачылганы бул кубанычтуу. Ошону менен биргеликте мына 12 жылдык жөнүндө көп маселелер болуп атат. Бул эми дүйнөлүк мындай процесс экен да, дүйнөлүк ошо 12 жылдыкка азыр эми глобализация, ааламдашуу болуп атат. Жасалма интеллект болуп атат, сана ариптештирүү болуп атат. Биз цивилизациялуу мамлекеттердин катарында болуу үчүн чындыгында билимибиздин сапаты бир жогору даражада болуп көтөрүлүп, ошол эле учурда ошол процесстен артта калсак болбойт. Негизи бул багыты туура багыт. Ошол эле учурда 12 жылдык билим берүүгө өтүү үчүн менимче биздин министрликте деле ошол жактар эске алынган болуш керек. Ал үчүн мындай даярдык этаптары, ал үчүн алгач кадрларды даярдоо, инфраструктура, мектеп, ошол мисалы үчүн барган баягы 6 жаштагы балдардын окуусуна шарт түзүлүшү, алардын материалдык, техникалык жабдылышы, окуу каражаттары, куралдары болсо, экинчи бир жагынан ошол жалпы мугалимдер жамаатыны даярдаш, коллективдик кесипкөй кадрларды даярдоо бир экинчи жак болсо, үчүнчү жактан ата-энелерибизди, коомчулукту ошого даярдап, мындай өтө тыккан, масштабтуу, бекем даярдык менен, этап менен акырындап барып өтүү, бул ошондо туура болот деп ойлойм. Азырынча ошонун алгачкы иштери болуп атса, ушу жана мен айткан алдын ала даярдануу, программаларды түзүү, окуу каражаттарын даярдоо, шарттарыны даярдоо маселелери чоң бир алдындагы милдеттер болуп эсептелет. Ошолорго көңүл буруу зарыл деп ойлойм. Ошол. Мисалы билим алууда көбүнчө мегаполисте туруп мээге азык жыйнагандар мындай күчтүү мектептерди тандашат да, бирок алыскы болгондо да чек ара аймагында туруп алып, элет жеринден мындай эстүү балдарды тарбиялоодо сиздин бир топ китептериңиз чыкты дегендей. Мына ошол китептериңиз жөнүндө дагы сөз кылсак деп турам. Анткени сиздин бир гана таалим тарбия берүүдө, билим берүүдө эле эмес, ошол окуучуларга кошуп, алардын ата-энелерин окутууда дагы бир топ китептериңиздин сериясы чыгып жүрөт да. Ушул китептерди жазууга сиздин тажрыйбаңыз түрткү болду да. Жакшы, рахмат сурооңузга. Ооба, туура айтасыз. Ушу алыскы Баткендин дагы Лейлек районундагы эң түштүк батыш чек арада ушу Тажикстан менен арка жаңы жер аймагында бир өзүнчө идея менен мектеп ачып, эксперименталдык 26 жыл ошо мектепте
жетектеп, анан ошо тажрыйба жүргүзүп, ошо тажрыйбанын негизинде эмнеге муктаж экен окуучулар, мугалимдер, ата-энелер, эмне кылсак билим сапаты жакшы болот. Азыр ушуга биздин Кыргызстан боюнча көңүл бурсак жакшы болот да. Ал кайсы дегенде мына ошол балдарды эле окутуу менен биз натыйжага жетиш кыйын экен. Ал үчүн дагы эки компонент бар. Бул эң алгач үй бүлөдө ата-энелердин педагогикалык маданиятын көтөрүү, ата-энелердин ошо балдарды тарбиялоо жол жоболоруну билиш керек деген мааниде ошолтун 97-жылдан баштап ошо энелердин мектебин ачып окутуп келатабыз. Анан байкасак аларга окутуш үчүн программа керек экен, алардын колуга колдонмо китеп керек экен. Ошол үчүн алгачкы жолу ата-энелер сиздер үчүн деген китебибизди жазып, ал 2000-жылы жарыкка чыкты. Ошондон бери азыр бир нече жолу 9-10 жолу кайра басылып толукталып келатат. Ал ошо энелерибизге, аталарыбызга бала тарбиясыны, балдарды мектепке, билимге даярдоону өзү багыт берүүчү китеп болуп эсептелет да. Мына ошол анан экинчи бир багытыбыз бул энелер мектеби жакшы, алгач анча маани берилбеди, бирок барган сайын коомдогу жаштар тарбиясындагы проблемалар, зордук, зомбулук, мектеп берекети деп, андан кийин наркомания күч алып кеткенден кийин, андан кийин айласыздан ошо үй бүлөгө көңүл бөлүп, андан мына ошо министрибиз Алмаз Бейшеналиев учурунда Мадаминов программасынын негизинде бардык областтарда пилоттук мектептерде жана балдар бакчаларында энелер мектеби ачылсын деп буйрук чыкты. Кийин августта Каныбек Иманалиевдин тушунда кайрадан дагы чыгып, анда текши бардык мектептерде өтүлсүн деп, азыр Кудайга шүгүр 7 областта ошо биз баштаган энелер мектеби, ата-энелер мектеби болуп 7 областта өтүлүп жатат. Бул өзүнүн жемишини берет деп ойлойбуз. Алгачкы жемиштерини берди. Мисалы үчүн биздин ошо энелер мектебиде окуп балдарыбыздын 100% босого балдан өтүп, орточо балыбыз 173 болуп атат да бизде. Ал Лейлекте Нова Секом жок. Бардыгы мугалимдердин эмгеги, ата-энелердин эмгеги менен. А мугалимдер үчүн болсо устаттык өнөр китебин жаздык. Ал мугалимдердин кесипкөйлүгүн көтөрүү үчүн. Ал эми окуучуларга болсо, азыр окуучуларды аларга жалаң эле билим берип башыны толтурбастан аларды ой жүгүртүүгө, өз алдынча билим алууга, өз алдынча дүйнөлүк цивилизацияга аралаштырууга даярдоо үчүн балдарыбыз үчүн акыл эмгегин маданияты деген китебини жазып, ошону эксперимент катары киргизгенбиз. Мен учурдан пайдаланып, эгер мүмкүнчүлүк берсеңиз, 1-2 оюм бар эле азыркы билим берүүдө. Негизги багыттар жаман эмес, бирок биз мугалимдерди 7 областта гимназия лицейлерди бир аз кыжалат кылган нерсе, ошо гимназия лицейлердин статусуну, аккредитациясы, лицензиясы бүткөндөрдү алып, ийримдердин алышы жөнүндөгү чечимдин чыгышы бизди кыжалат кылып атат. Анткени мына азыр жеке мектептер, алар жаман эмес, боло берет, иштей берсин. Бирок бардык эле ата-эне кымбат жеке мектептерге балдарын бере албайт да. Ошол үчүн гимназия, лицейде балдар математика, физика жана башкасы, химия, биология жана башка сабактан түштөн кийин ийримдерди даярданчу эле олимпиадага, ЖИИРТга азыр ошо ийримдердин алынып коюлганы өтө чоң кейиштүү окуя болуп атат. Бул боюнча биз министрибизге кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылдык. Мына ушул маселе бая мыйзам, жаңы кабыл алынган мыйзамда ушул көрсөтүлбөй калыптыр дейт. Түзөтүү киргизип болсо дагы гимназия, лицейлердин статусуну, алардагы ийримдерди сактап калса, Кыргыздын келечегине кызмат кыла турган эң мыкты инсандар ошо гимназия, лицейлерден окуп чыгат деп ойлойбуз. Мисалы, мына азыр 100 жылдык белгиленип жаткан Абдикерим Сыдыковтар гимназияларды бүткөн ошолор. Ошондой келечектеги Абдикерим Сыдыковтай, Ысқақ Разаковтай, Иманалы Айдарбековтай инсандар ошондой мектептерден чыгат. Ушулар калыбына келтирилип, сакталып калса деген тилегибизди айтабыз. Рахмат агай, сиздин иш тажрыйбаңызды угармандарга бөлүшө берсек өтө көп, четинде казып оюп жетише албайбыз дегендей. Азыр бизде убакыт чектелүү болгондуктан кийинки уктурууларыбыздын сериясында сиздин дагы ишмердүүлүккө кайрадан кайрылган отурабыз. Атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахматчылык билдирели. Рахмат сиздерге. Радио окуучулар, сиздер бул жолу белгилүү
аалымыбыз деп коелу. Билим берүү жаатында мыкты тажрыйбанын ээси, бир канча окуучулардын чыныгы билимге ээ болуусун камсыздаган Капыр агай менен жолугуша алдыңыздар. Капыр Мадаминовго дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар.